Лейлек районунда этностор аралык мамилелерди чыңдоо багытында коомдук консультативдик кеңештин ишмердүүлүгү жигердүү жүрүп жатат. Райондогу этникалык мамилелер боюнча жооптуу катчы Абдикарим Абдалимов бул багытта иштерди координациялап келет. Абдалимов советтик доордон бери мамлекеттик кызматтын ар кайсы баскычтарында эмгектенип, калк арасында кадыр баркы жогору инсан катары белгилүү. Учурда ал көп улуттуу Лейлек районунда этностор ортосундагы ынтымакты бекемдөөгө салым кошууда. Билесиз өзүңүз, бизде республикабызда 23 көп этностуу райондар, шаарлар болсо, анын катарында бизде Лейлек районундагы көп этностуу районларга кирет. 160 миңден ашык элибиз жашайт Лейлек районунда. Мындан 24% өзбек этносундагы жарандарыбыз, анан 6% тажик этносундагы жарандарыбыз жашайт. Şu konsepsiya kağız жүзүндө калып кеткендей сезилет да элибизге. Анан мына бул концепция кабыл алынган, бул анык элимизди бай достукка чакырган, достук интимакка чакырган, анан мамлекетибизди өнүгүшүгө салым кошо турган бир концепция болду да. Bunu biz praktikada Leylek rayonunda көрүп атабыз. Коомдук консультативдик кеңештин мүчөсү Назакат Максутованын айтымында райондогу 11 кишиден турган кеңештин курамы тынымсыз жыйындарды өткөрүп, жарандар менен жолугушууларды уюштуруп турат. Коомдо тынчтык болсо гана өнүгүү болот. Лейлек көп улуттуу аймак болгону менен калк ар дайым ынтымакты туу тутуп келген, деди ал. Эгер тынчтык болсо ошол жерде ийгиликтер жаралат. Негизинен түшүндүрүү иштерин аябай көбүрөөк алып барып жатабыз. Бул багытта биздин коомдук консультативдик кеңеш райондогу тынымсыз иш жүргүзүп, ошо өзүнүн иш планынын негизидеги иштерди алып барып атабыз. Мына Абдикарим Абдалимов аке баш болгон коомдук консультативдик кеңештин мүчөлөрү бар жерлерде. Ошо заседанияларды өткөрүп, биздин аймакта болуп жаткан или күтүлүп жаткан бир эмелердин алдын чыр-чатак же болбосо зордук зомбулук сыяктуу ушулардын алдын алуу боюнча биздин аксакалдарыбыздын бул жерде өтө ролу чоң да. Лейлек району Кыргызстандын түштүк батышында жайгашып, Тажикстандын 6 район жана шаары менен чектешет. Акыркы жылдары чек ара маселесинин чечиле башташы менен аймакта тынчтык орноп, эки өлкө ортосунда соода саттык жана маданий алакалар жанданды. Бул багытта биз этностор аралык мамилелер боюнча көпчүлүк иштерди ушул Абдикарим ака менен иш алып бардык. Абдикарим ака өтө өзүнүн ишин билген, мыкты адис катары биз өтө сыйлайбыз, урматтайбыз. Бул багытта түздөн түз кызматташабыз. Андан сырткары бизде мына Кыргыз Республикасында быйылкы жыл эң бир Баткен облусу боюнча өзгөчө жылдардан болду. Себеби дегенде чек ара маселебизди өлкө жетекчилиги чечип, бул багытта зым тортосулуп, аябай зор иштер жүргүзүлүп жатат. Андан сырткары мына эки эл аралык деңгээлде иш чара өткөрүлдү. Бул дагы болсо Кыргыз-Тажик ортосундагы мыкты иш аракеттер деп эсептеймин. Алып барабыз коомдук консультативдүү кеңеш түзүлүп, анын төрайымы катарында биз ушул кандай гана багытта болбосун жеринде маселени чечүү менен иш алып барабыз. Ошол багытта биз бүгүнкү күндө бардык жумуштарыбызды бүгүнкү күндүн талабы болгон санариптештирүүгө бурсак деп өтө ошол алдыбызга бир максат койдук. Себеби бардык заман талабына ылайык санариптештирип туруп ошол багытта жумуш жүргүзсөк, ошондо биздин бардык канча улутубуз бар, канча бүгүнкү күндө башка улуттар бизге келип катталды, бардыгы ошол бизге даана так көрүнө турган иш алып баралы деп чечип жатабыз. Абдикарим Абдалимов Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан кабыл алынган Кыргыз жараны концепциясынын маанисине токтолуп, анын негизги багыты көп улуттуу калктын биримдигин бекемдөө жана тынчтык аркылуу жаңы Кыргызстанды куруу экенин белгиледи. Аймактагы ар кыл улут өкүлдөрү да райондогу тынчтык жана ынтымакты бекемдөө жараяны жалпы Борбордук Азия үчүн маанилүү экенин баса белгилешти. Биринчиден şu konsepsiyаны элге толук жеткириш, элдин достугуну бекемдеш, элди бири-бириге жакындатыш. Анан элибиз илгаритан биз Лейлек районунун немеси башкачараак. Элибиз
Анан неме десем экен, бизде эч качан улутка бөлүнгөн эмес, этноска бөлүнмөгөн, кылымдар бою бирге жашап келе аткан, базары бир, мазары бир дегенде мааракасы бул жакшы жаманы бирге өтүп кеткен элибиз бар.